Менин атым Бегимай. 29 жаштамын. Бир уулум бар. Ал 4 жашта. Аламдагы эң акылдуу, эң жүрөктүү, сүйкүмдүү бала. Анын күлкүсү менин күнүмдүн жарыгы. Бирок ошол нурдун артында жашынган караңгы түндөрүмдү эч ким билбейт. Баламдын күлкүсүн сактап калам деп өзүмдүн көз жашымды жашырып жашап келем. Күйөөмдүн колундагы кордукка көнгүм келбейт, бирок көндүрүлгөндөй болуп калдым. Унчукпай эле жашап жатам. Турмушка чыкканда 20 гана жашта элем. Ата-энемди сыйлап, жакшы келин болом деп баргам. Күйөөм башында жылуу сөз айтып, сен менин бактымсың деп турган. Үй бүлө куруу сүйүүгө эмес, сабоого айланып кетти. Күйөөм күн сайын эмес, бирок жетишерлик көп жолу кол көтөрөт. Ар жолу кечирип койчу дейт. Мен балам үчүн кечирем. Ал кечирим ар бир жолу менин адамдык кадыр-баркымды кемитип жатканын билип туруп эле кечирем. Кыйын күндөр өтөт деп өзүмдү алдайм. Бирок мен алдаган сайын күндөр оорлошуп баратат. Бир жолу мен кош бойлуу кезимде ашканада тамак коюп жатканда кечиктим деп уруш чыкты. Тамакты столго кеч коюп турмун. Колундагы чайникти столго чапты. Ал сынкан чай жерге төгүлгөн. Аны менин колуман сүйрөп туруп түртүп жиберди. Жыгылып калдым. Кош бойлуу экеним эсинен чыгып калгансып. Ошол учурда балам ичимде тынчсызданып кыймылдаганда жашоо мени кечир деп ыйлагам. Баламды да өзүмдү да коргой албай жаткам. Балам төрөлгөндөн кийин ага болгон мамилеси да муздак. Ата деген сөз баласынын тилинен чыкса да ал ойноо керекпи деп жакындабайт. Азамат мага жабышып жүрөт. Мен кетсем апа кайда кеттиң деп издейт. Кээде мен уруп жатканда Азамат чуркап келип, ата апама кол тийгизбе деп арачы болууга аракет кылат. Ошондо мени эмес, өз баламды аябай аяйм. Мындай жашоону көрүш үчүн жарык дүйнөгө келген жок да бул наристе. Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. О Store дүкөндөрүнөн же О Market'тен ал. Кайненем менен чогуу бир үйдө жашайбыз. Ал болсо ар бир чырдан кийин жок унчукпа, чыда. Биз да жаш кезде таяк жедик, ушул эле жашоо. Эркек чарчаганда нервдүү болот дейт. Аялды сабоо чарчоонун белгисиби? Эркек чарчаганда аялын дубалга такап чаап жибериши жашоонун мыйзамыбы? Жок, бул мыйзам эмес, бул зордук. Бул кыянаттык. Кайненемдин тили да, көз карашы да ошол кордукту актап турат. Кээде өзүмдү көрдү жалгыз сезем. Ата-энеме айта албайм, уят болобуз дейм. Алар кайрылып келбе, чыдап жашоону үйрөн деши мүмкүн деп корком. Кээде көзгө карап, мына сен ушулсуңбу деп өзүмө таарынам. Аял деген ушундай жашаш керек беле? Ар күнү коркуп, кылчактап, эртеңки күндү ойлоп, балам аман болсо болду деп жашоо бул жашоо беле? Бир күнү жаңжал чыгып, күйөөм жумуштан кечигип келгенден уруш башталды. Менин жаман сөз менен шылдыңдап, сен эч күнгө кереги жоксуң деп кыйкырып туруп, кол көтөрдү. Балам жатып уктап калган эле. Мен жымжырт отурдум. Эки көзүмөн жаш акты. Ал чыгып кеткенде өзүмдү жоготуп жиберчүмүн деген коркунучтан бутум калтырап кетти. Анан уктоочу бөлмөгө барып, Азаматты карап отурдум. Ал тынч уктап жатты. Көпкө чейин аны карап отурдум. Көңүлүмдө эки гана суроо айланып турду. Эгер мен өлүп калсам, бул бала кимге калат? Эгер мен кетпесем, мен дагы өлүп каламбы? Ошол күндөн кийин ойлорум өзгөрдү. Бул жашоону тандоодо мажбур болгон эмесмин. Мен дагы башка аялдардай эле сүйүүгө, эркиндикке, коопсуздукка татыктуумун. Азырынча үйдө жашап жатам. Бирок ичимде кете турган күнгө даярдык башталды. Акырын акча чогултуп жатам. Энеме айтсамбы же жашырып кете берсемби деп ойлонуп жатам. Кээде корком. Кээде чечкөндүү болуп калам. Кээде кайра баламдын атасын көрбөй калганы кандай болот деп жаным ачыйт. Бирок ошол эле учурда балам кордук менен чоңоюп, ошол мамилени кадимки көрүнүш катары кабыл алып калбаса экен деп корком. Айрым түндөрдө жөн эле чыдап жашай берсемби деген ойлор келет. Анткени коомум да ушуну талап кылгандай. Бирок өз жанымды ушинтип тебелетип, жашоо мени өлтүрүп бараткандай. Унчукпай жүрө бербели, мен да бир күйөөмдүн колунан өлүп калбаймбы? Кээде жан дүйнөм катуу кыйналганда кагазга жазып алам. Ушундай күндөрдө отуруп алып өзүмө суроо берем. Чыдай берсем туура болобу? Азамат үчүн унчукпай жашоом туурабы? Же баламды ээрчитип, кайда болсо жаңы жашоо баштап кетишим керекпи? Эмне кылсам болот?
айым бирге жүрсөк, айга да сени алмашпайм эми, сен барда аллам болбойт кеми. Биз эгиз жүрөк бир болсок деп, эңсеп жүрөк бирдей дайым, максат элеп бакыт элеп бири-бирине болот тиреп. Сен да мага, мен да сага энчиленген эгиз жүрөк. Сен да мага, мен да сага энчиленген эгиz жүрөк. Окуя чыныгы турмуштан алынды. Сиздин дагы бизге бөлүшөр сырыңыз болсо, кабарлашыңыз.